Воздаяние в виде наказания. Ушундай. Ал аял өзү ошон үчүн саналууган аял. могу лекция могу тренингде катышкандан кийин анан аялдарга поворот берет да. Анан уже үй бүлөдө мухаббат болот да. Үйгө шашат. Эгерде ошол созданиясы даяр болсо, ошол кабыл алса, анан көп кишилер айтып атасыңар, аны кабыл албай да коюшу мүмкүн. Жок, кабыл албаган дүмбүлдөп кетире бересиң. Бир эме айтып берсем болобу? Дүмбүлдөп сен чык. Баягы эгер заманда болгон нерсе экен. Бир хан ар дайым, ар бир жума сайын өзүнүн байларын чакырып тамак беришкен да, аш беришкен да. Күндөрдүн биринде ошол хан өзүнүн байларын чакырып тамак берип аткан экен да. Анан бир куш учуп баратат экен асманда. Куш учуп баратып, анан баягы эмеде в когтях жылан өзү ошо эмеси тамып кетет экен, ошо баягы мондай эмегечи, суугачы, уусу тамып кетип, ошол жерде бир бай каза болуп калат экен. Анан деп эле элдин баары чогулуп, ушинтип ханыбыз бир байды өлтүрүп койду дегендей сыяктуу тарашат экен да. Анан шаар боюнча, мамлекет боюнча тарайт экен ошол сөзчү. Ушинтип ханыбыз чакырып, бир байыбыз ууланып каза болуп калды. Анын үстүндө периштелер көрүп турат да анын баарын. Анан кандай кылабыз, эми бул жери кандай болуп калды? Күнөөнү кимге коебуз? Байга кое албайбыз. Бай өлтүргөн жок, хан. Эч ким уулаган жок. Эми тиги куш билген жок. Жылан болсо өлүп калган. Анын уусу тамып кетти случайно. Эми бир күнөөнү бирөө тартыш керек болуп атат да. Тиги заман өйдө чыкканда. Деп анан баягы периштелер акылдашып бир периштени жерге жөнөтөт экен да. Ушул вопросту чечиппей. Деп анан периште келет экен дагы жерге түшүп, анан баланча хандын хан сарайга аякта деп сурайт экен, бир аялданчы сураса. Ой, ал биздин хан ал деген ушинтип байды өлтүрүп салган уулап. Той берем деп. Десе периште ал аялды карайт экен дагы. Мен түшүндүм. Ошол баягы жыландын уусун ичип өлгөн байдын күнөөсүн ушул аял тартат экен дейт экен да. Анткени ал көрбөй, билбей туруп эле ошондой баягы сөздөргө ишенип, ошол сөздөрдү элге тараткан үчүн анын үстүнө чыгып айтат экен. Ушундай бир аялды көрдүм, ушул билбей эле ушинтип айтты деп, анан күнөөсүн ошол аял тарта турган болуптур да. Ошон үчүн баягы бизде кыргыздарда деле бар да, билип билбей, чала угуп, анан бир күмөндүү иштерге деле ишенип алып, ошону кайра сөз кылып таратып. Ошондой эме экен да, бул притча. Да, притча. Ошо Кудай Тааланын биздин устатыбыз Александр Васильевич Крутиков деген өзү бул караколдон болот. Анан өзү военный, анан философ болгон. Бул көп диндердин баарын издейт. Шива, Кришна, Будда, кыскасы христиан, анан 82-жылы мусулман динин кабыл алат, ислам динин кабыл алат дагы. Кавказга кетет да.